Гидростатика 1, кийинки тажрыйбабыз калибратор же болбосо поршендүү манометр. Мурдакы видеодо биз жабдыктын түзүлүшү тууралуу айтканбыз. Азыр иштөө принципи тууралуу кыскача видео тасмада айтып түшүндүрүп беребиз. Биздин манометрибиз, манометрге чейинки кран, манометрден чыккан кран жана ошондой эле пистондун жумушчу бөлүгү. Пистонун устундаки бул жакта турат. Албетте бунун баштапкы массасын өлчөп алышыбыз керек жана жумушчу бетинин диаметрин өлчөп алышыбыз керек. Ал үчүн штангенс аркылуу колдонобуз. Алгач иштетүү учурунда бизде түтүктөрдө эч кандай аба болбошун камсыз кылышыбыз керек. Жумушчу бөлүктөн чыгып бериш түтүгүн биз кол насосуна кошобуз жана кол насосун иштетүү менен танк 1деги суюктукту бул жакка системага беребиз. Натыйжада көрүп жаткандай эле түтүктүн ичиндеги абаны чыгарышыбыз керек. Мынакей көрүп жатасыздар, абаны чыгарабыз. Абаны чыгарткан учурда эле турукту оозу ачык болгонуна байланыштуу сөзсүз түрдө кандай бир деңгээлде баардык абаны чыгаруу мүмкүн эмес болот. Бирок түтүктүн ичинде аба бөлүкчөлөр боштуктары калбаган соң биз эмне кылышыбыз керек? Дароо манометр 2ден манометрден чыгып аткан клапанды жабам. Жапкандан кийин система азыр 0 болду турат. Жумушчу телону, пистонду кийгизип, мен кой берем. Кой берген учурда пистон кандай бир масса менен бул жакка таасир этиш керек. Биз аны азыр көрөбүз. Дагы суунун көлөмүн кичине көбөйтөйүн. Көрдүңүздөр, манометрде кандайдыр бир өзгөрүү болду. Эми ушул эле өзгөрүүнү эгерде биз пистонго кандайдыр масса кошо турган болсок, жумушчу телону коштук. 2,5 кг экен. 2,5 кг массаны алуу менен биз баспайбыз, жон гана кой беребиз жана ошондой эле манометрдеги көрсөткүчтү өлчөп алабыз. Ушул сыяктуу ар кандай массаларды коюу менен поршендүү манометрде иштөө принципин жана тиешелүү өлчөлөрдү жүргүзсөк болот.